Balıkçıya gelsem 5-7-1 анан 2-4 деген знак. O жолдун оң жагында туруш керек да. Көп жерлерин байкасам сол жагында коюп тур да. Мына балыкчыда закон башкача иштейби азыр. Ушуну бир гаиге барып сурап көрөлү да. Бул бир эле эмес, көп жеринде ушундай экен. Жоқ, бир да бери жоқ екен. Gayiler жоқ mu öke? Gayiler жоқ mu? Ha жұмышқа қалады да? Ооба, аналар плакатта жүрөт да шаардын ичинде. Бирок отурушпай калды бул жака. Начальнигин іздеп аткам да. Дежуркадан барып сурап алсаң, телефон менен да. Дежурка тиян да? Assalamualaikum. Gayi'nin начальнигин каяктан табам беке? Иә. Gayi'nin начальнигин каяктан табам? Жағында да зданиясы. Биякта эмес да? Жоқ, ар жагынан барсаң. Барса, екінші этаж. Saat канча болуп калды азыр? Саат 3:40 болду. 3:40 азыр жумушка калады да? Ооба. Все, рахмат беке, ошондо такталайын. Мына Gayi'nin помещениясынын ичиндечи. Душтардын баары титеп болуптур. Качы болду. Ошокода түкүрүсүң өрбөй. Уяттай. Үйүңөргө деле түкүрө бересиң ушинтип. Качы болду. Начальник жок. Gayi'де эч ким жок. Жанатан бери күтүп атам. Өргөн жагы бар эле түкүрүк. Мына жанатан бери күтүп атам. Видеону үзбөй көрсөтүп берейинчи. Жок. Жок. Жок деме. Бізге тиесен соқаңыз емес пе? Қандай әскерде? Жакшысызбы? Жақсы болады. Өмірімді. Бәрі таныс болдық қой, ел янында. Ооба. Ооба, биякта тартып жүрөм беке, бир-эки суроо берип алайын деп элечи. Эмне боюнча биз как раз мен жол эмеде жүргөм да. Ошол боюнча. Жолдор боюнча? Ооба. Ошол тууралуу да. Азыр мен могу Орозбекова, Искульский кесилишинен 2-4 5-7-1 Орозбаева, 2-4 знак жок. Анан 5-7-1 знак жок. Орозбаева көчөсүнөн, Искульский. боюнча мына Искульскийге бурулганындачы. Уступе тарап отурбайбы? Уступе. 2-4 уступе. 5-7-1чи. Ал боюнча мына мен азыр предписание берип, камкозго берип атам, болгон эмелер боюнчачы. Сенин дагы эме болгон? Анан ошол жактан мен баягы кайсы односторонний экенин билбей, азыр мындай ДТПга учурап калган аз калдым да. Односторонний эмеси знактар бар болчу ал жерде. Ошо 5-7-1 жок экен. Өйдө чыккан көчө, мына мэриядан аркы көчөсүнөн өйдө чыкканда. Улакунун көчөсү. Ошондо дагы сол жакта турат анан. Бияктын ПДДсы башкачабы деп. Жок. ПДД общий билбейди да. Сол жакка коюш керек, же оң жакка коюлуш керекпи ошол знактар? Бул боюнча да тиги Ысык көл өнүктүрүү фондусунан 2016-жылы болуш керек, 14-жылы ошол боюнча коюлган да. Анан бизде балыкчыда билесиңер да, шамалдын эмесинде туруштук бере албай, көп знактар эме болду. Ошол үчүн Сол жагына коюп коюңуздар, знактарды жол белгилерин коюп атабыз.
Ошону эле бир сурап коеюн деп элечи. Эмне болуп атат? Эгерде баягы менден башка дагы балыкчылык ишин жакшы билбеген айдоочу келсе, знактар жок болсо, односторонний тем более. Ошого каршы тилкеге чыгып алса, ДТП болсо, бирөөнүн өмүрүнө коркунуч болсо, анан кандай болуп калат деп алдын ала албаса, мисалы үчүн. Анан ДТП болгондон кийин койгондун эмне кереги бар? Анан могу экинчи этаждын помещениясы көчөсү айга карайбы? Бияқта ИДМ бар. Аксакалдар эмеси бар. Анан мону карап коюңузчу. Биздики бияк өзүбүз. Мону карап коюңузчу жүрүңүз. Kaç mı yaptı bakayım? Büt, nasıl sigaret mi, buştun, barları. Бизге карабай, мына бул жерде 300 дания менен көрүнүп. Siz de şu zanyadalarga aytıp koyalaçı. Büt, nasıl jana gelip büt oturdum da. Büt otursam büt var, görüngөн jerim var nasıl. Ступи дорога дегенде жок. Односторонняя дорога дегенде жок. Могу көчө. Орозалиева көчөсү менен Могайсы Комсомольский көчөсү болуп калды. Мен ошондо каяка односторонний болуп калат, биягы. Знак жок болсо кете берем деп турабы любой жака. Комментарий жазгачы. Мейли, монда кетип көрөчү. Салам алейкум. Каяка односторонний? Жака, туура эле барат турун, рахмат. Мына бияқта знак жок, көрдүңөр? ДТП'ни ушундай алдын алыш керек. Мына балыкчынын дабыр жеринде мына 571 знак бар экен, односторонний деген. Ступи дорога деген знак жок.